Өлкө башчы ата мекендик ишкерлер менен жолугуп жеке жактардын активтерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Мамлекет башчы аталган мыйзам долбоору көмүскө экономиканын үлүшүн кыскартууга, активтердин сакталышын камсыздоого багытталганын белгилеген. Аны менен катар кылмыш куугунтугунан коргоо жаатында мамлекеттик кепилдиктер бекемделген. Буга чейин бул мыйзам 5 жолу кабыл алынып, бирок өз жемишин натыйжалуу берген эмес. Бүгүн сиздер менен талкуулап жаткан мыйзам долбоору мамлекет тарабынан кол тийбестиктин бардык кепилдерин камсыздай тургандыгын баса белгилей кетүү керек. Жогоруда белгилегенибиздей, капитал менен мүлктү легалдаштыруу дүйнөлүк практикада жаңы түшүнүк эмес. Ал тургай Батыш Европанын бир катар алдыңкы өлкөлөрү, Американын 20дан ашык штаты бул акцияны 10 жылда бир нече жолу өткөрүп келишет экен. Жолугушууга бизнес чөйрөсү, айыл чарба, курулуш, туризм жана башка көптөгөн экономикалык ишмердүүлүк тармагынын өкүлдөрү катышкан. Анда ишкерлер мыйзам долбоору боюнча сунуштарын беришип, колдоого алышты. Анда ири ишкерликти колго алган Аскар Салымбеков жана Өбүрбек Бабанов да бар. Алар мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен бирге тиешелүү ниет протоколуна кол коюшту. Бир топ мыйзамдарды карап чыкканда, бул өзгөчө мыйзам болуп атат. Бул болсо коомдун келишүү болуп атат. Россиянын банкы айтып атат, Россияда инфляция 20% болот, ички дүң продукциясы 10%га түшөт деп атат. Мен сунуштайт элем, бул легализация деген бул болсо бюджетке акча түшүрүү эмес, бул болсо экономика өнүктүрүү чоң кадам болуп атат. Легалдаштыруу боюнча мурунку мыйзам чейки болуп калыптыр. Эч ким легалдаштырууга барганга мындай мүмкүнчүлүгү, ыктыярдуу мүмкүнчүлүктөрү жок экен. Чын айтканда жагандай бир көмүскө экономикадан анан биздин жана ички тышкы инвестицияларды тартканга жакшы өбөлгө түшөт деген ойго келдик бардыгыбыз. Ал эми ишкерлер мамлекет тараптан негизги колдоо ата мекендик өндүрүштү колдоп, алардын товарларын масштабтуу жайылтууну колго алышы керектешет. Учурдагы экономикалык каатчылыкка байланыштуу ишкерлик жүргүзүү да кыйындаган. Легимдештирүү же болбосо ошо мунапыс жарыялоо деген жарлык бир мындай туура, бирок анын үстүнө ошол бул чоң бизнеске арналган. Биз бүгүнкү күндө экономикалык кризисте биз мына чакан бизнес көбүрөөк колдоо. Биз бүгүнкү күндө банк системасында колдоо, ошол учурда өндүргөн товарларыбызды колдоого муктаж. Биздин бүгүнкү күндөгү мына сырьёлор көбүрөөк бизден сырттан да импорттолгон товарлар бар. Ошого дагы бизге шарттарды түзүп берүү. Азыр баалар күн сайын өсүп атат. Ал эми эксперттер өлкө экономикасын көтөрүүдө ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн ролу чоң экендигин белгилеп, кризистик кырдаалдан чыгуу үчүн биригүү зарылдыгы бар. Мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыктары болот. Бизнесмендердин, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн өзүнүн кызыкчылыгы болот. Ошол эки тараптын кызыкчылыгы бир жерден чыкканда, экөөнө тең пайда болот да. Азыр кечеги президенттин топтогону бул айтып атат. Бул өкмөттүн да кызыкчылыгы, бизнесмендин да кызыкчылыгы, элдин да кызыкчылыгын үчөөнү тең эске алып иш кылалы деген сунуш менен бет. Мына биз мунапыс кылалык, жеңилдик берелик, келгиле, кызматташкыла, иштешкиле деп атат президентчи. Укуктук жагын биз карап берелик. Силер бизнесиңерди өнүктүргүлө, өзүңөргө да пайда болсун, мамлекетке да пайда болсун деди. Бул сунуш болду. Эске салсак, буга чейин өлкө башчы кимде-ким ишкерлерге жана инвесторлорго кысым көрсөтсө, кызматына карабастан катуу жазаланарын билдирген. Ал ишкердикти өнүктүрүү менен бюджеттин кирешесин көбөйтсө болоорун айткан. Кризистик кырдаалдан улам кымбатчылык күч алып, өкмөт ага карата антикризистик планды иштеп чыккан. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.